Саламатсыңарбы? Урматтуу каналымдын угармандары. Кыргыз эл жомоктору менен тааныштырууну улантып, обого эки бир тууган жомогун алып чыгам. Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, баг отургузушуп, жайлай иштешет. Уулдары түн ичинде уктап жатканда, энеси караса экөөнүн башында дайыма эки чолпон жылдыз жанып турганын көрчү экен. Жай өтүп, берекелүү күз келет. Уулдары эгинин оруп жыйып, оп майдалап бастырып, сапырып, тазалап, кызылданын эки жерге үйүп коюп, үйлөрүнө келет. Энеси мал союп, чечкор өткөрөт. Түнкүсүн балдары кезектешип, кырманды карамак болушат. Алды менен кичүүсү келип, ары басып, бери басып жүрүп, агасынын эгинин ташып, өзүнүкүнө кошуп коет. Түн ортосу оогон кезде улуусу кырманга күзөткө келет. Караса инисинин кызылы көбөйүп калган. Инимди баба дыйкан колдогон экен, ошондуктан анын эгине көбөйгөн тура. Кичүүсүнтүп тигин, муну минт деп көп жумшачу элем, ошол эмгегин баба дыйкан билген тура. Эмгеги акталыптыр деп кубанып таң атаарда үйгө келип, инисинин жанына жатып уктап калат. Кырманды караганы энеси келсе, улуу уулунун эгине кыбыр этип кыбырап, бир даны эки дан болуп, улам көбөйүп отуруп, кичүү баласынын эгинине жетип, ага дагы дан чачырайт. Дан чачыраган сайын кичүү уулунун даны азая баштайт. Ошондо эгиндин көбөйүшү токтолуп, дымып калат. Шашып-пушуп аял үйүнө келсе, уулдары дал уктап жатышат. Улуу баласынын башында мурдагыдай эле чолпон жанып, кичүүсүнүн башында бир кара ит үрүп турганын көрүп, чоочуп кетет. Балдарын ойготуп, балам, түндө эмне иттик кылдың эле? Жашырбай айт, деп кичүү баласынан сурайт. Кичүү уулу түндө агасынын эгининен алып, өзүнүкүнө кошуп койгонун жашырбай айтып берет. Балам, түндө сен эмне иш кылдың эле? Жашырбай айт, деп улуу баласынан сурайт. Улуусу көргөн билгенин, ойлогонун айтып берет. Андан кийин энеси өзү барып, кырмандан көргөндөрүн, уктап жаткан уулдардын башында тургандарды, кичүү уулунун башындагы үрүп турган итти көргөнүн балдарына айтып берет. Мына ошондон кийин кичүү баласы ичи тардыгын коюп, агасына жардам берип туруп калышыптыр. Сиздер Кыргыз эл жомоктор сериясынан эки бир тууган жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.